АВЭП коомдук фонду 2013 жылдын башынан тарта Ысык Көл облусунун комплекстүү өнүктүрүү Карагат плюс программасын ишке ашырып келүүдө. Ал программанын негизинде жергиликтүү фермерлерге жеңилдетилген насыя берилип, алар айыл чарба багытында бир топ ийгиликтерге жетишип жатканын айтышат. 3 жылдан бери облус аймагында иштеп келе жаткан бул долбоордун негизинде 40 айылда Польшадан келген көчөттөр отургузулуп, дагы бир катар айылда инновациялык күнөсканалар курулган. Айыл тургундары мындай иштин негизинде өз күнөсканаларында өскөн өсүмдүктөрүн кыш айларында кымбат сатып, бирешеси мол экенин айтат. Жаңы багытты көздөй кадам таштаган дыйкандардын үзүрүлүү эмгеги азыр Кумтөр алтын кени аркылуу 10% берилип жаткан насыялар бекемдейт. Долбоор деп коюп, алар долбоор жазышат. Мисалы, асыл тукум мал өстүрөм деп. Эгерде ошол долбоорду биздин өзүбүздүн микрокредит компанияларыбыз бар, агентстволор. Эгер ошол тараптан жактырылса, бул каржылоо башталат. Биздики башка финансылык институттардан, банктардан айырмаланып, биздики негизги максатымды айтып жатпайм. Бул Ысык Көл областынын туруктуу экономикасынын өнүгүшүнө биз ошого жардам беришибиз керек негизги. Ошондуктан биздики Кыргызстан боюнча эң жакшы шарттар менен берилип жатат. Мисалы үчүн 10% 5 жылга чейин. Бул мындай шарттар коммерциялык банктар жана башка финанс институттарында андай жок болуш керек. Ошондуктан биздин максат будан пайда табуу эмес, жергиликтүү калкка Ысык Көл областынын экономикасын өнүктүрүшүнө шарт түзүп берүү. Карагат плюс проектисинде негизги компоненттердин бири бул айыл жерлеринде дыйкандардан түзүлгөн атайын топторду уюштуруу, мөмө жемиштерди кабыл алуучу жайларды ачуу, дыйкандар, алып сатуучулар жана кайра иштетүүчүлөр ортосундагы байланышты ыңгайлаштыруу. Бул компонентти жогорку деңгээлде иш жүзүнө ашыруу үчүн азыркы учурда Ысык Көл областу боюнча 10 айылда 20 фермердик топтор түзүлдү. Ал фермердик топтор мөмө жемиш өстүрүүгө ынтызар, кызыкчылыгы бар фермерлерден турат. Проекттин алкагында фермерлерге практикалык сабак өтүү үчүн атайын демонстрация аянтчалары уюштурулган. Азыркы учурда 10 фермер өзлөрүнүн огороддорунда демонстрация аянтчаларын уюштуруу иштери активдүү жүрүп жатканын айтышат. Мисалы, бул Тоң районундагы Ак Сай айылынын тургундары Карагат плюс долбоорунун негизинде көчөттөрдү туура отургузуу, аларга кам көрүү жана эң негизгиси сугаруу боюнча окуулардан өтүп, азыркы тапта алыскы чет мамлекеттен келген көчөттөрдү бапестеп багып жаткан кези. Эми бул карагаттын сорттору мурун эскирип майдаланып кеткендиктен бул биринчи, экинчи жылы Польшадан келген карагаттар менен ошо фермер топторду камсыз кылганбыз. Быйыл болсо ошо 6 айдан келген карагаттар менен ушу Ак Сай айылын камсыз кылып 30 кишиден фермер топту түзүп, ушул дем аянтчага ушу карагаттарды отургуздук. Өздөрүнүн карагаттары менен ушу 6 айдан келген карагаттардын кандай өстүрүлөрүн ушу эксперимент жүргүзүлөт да. Польшадан алынып келинген карагаттар Ысык Көл облусунун бардык райондоруна жаңы сорттор тарап, элдин жакыр катмарын экономикалык, экологиялык жактан көтөрөт. Алардын катарына Тоң районундагы Бөкөнбай айылындагы номер 81 кесиптик лицей дагы кирип, лицейдин участогуна карагаттар отургузулуп, быйыл биринчи түшүмүн берүү алдында турат. Балдарды ошо карагатты өстүрүүнүн кандай өзгөчөлүктөрү барды, ошону үйрөтөм. Бул карагатты 2013 жылдан бери алып келип өстүргөнбүз. Анан кийин ошол 2013 жылы өстүргөндө июнь айында кечирээк келип өсүп калды да булчу. Анан кийин бирок биз ойлогонбуз, ушу кеч болуп калды, өспөй калат деп ойлодук элек. 33'тү алганбыз. Бирок 33'түн баардыгы өстү. 3 түрлүү сорт бар бул жерде. Ошо 3 түрлүү сорттун бул Рондон деген кызыл карагат болуп саналат. Таттуулугу жогору болгондуктан бунун немеси вареньясына шекер аз кетет экен да. Таттуулугу ошондой болот. Анан кийин түшүмдүүлүгү жогору. Эмне үчүн түшүмдүүлүгү жогору деп айтылат да. Бул деген түшүмдүүлүгүн жогорулагын мен деле таң калдым эле да. Ушу биздин деген карагаттарда экен, бирок эмнеси менен айырмаланат десем, булардын деген биздин өркүндөр мындай жыш жайланышкан экен да, бат-бат жайланышкан да, жакын жайланышкан. А биздин карагаттардын деген өркүндөр алысыраак да. Канчалык өркүн алыс болгон сайын ошончолук түшүмдүн бериши төмөнүрөөк болот да.
Кесиптик лицейге караштуу дагы бир күнөскана бар. Анда тамак-аш, чөп чары, бадыраң жана помидор өстүрүлөт. 3 жылдан бери бул демонстрациялоо күнөсканасында лицейдин окуучулары өсүмдүктөргө кам көрүү жолдорун, аны отургузуу жана түшүм жыйноого чейин атайын адистерден кабар алышат. Ошондой эле бул күнөсканада бышып жетилген помидор жана бадыраңдар жергиликтүү соода түйүндөрүнө сатыкка чыгарылып, төшкөн каражаты топтолуп жатат. 2 сезондук теплица кышыда жайда иштейт. 2 слой менен жабылган бул. Анан кышкысын печка жагылат. Жаңы технология менен деп бизге салып беришкен. Анан кошумча жылуулуктарды киргизебиз. Анан негизинен биз бадыранга практика жүргүздүк. Бадыраңды ушул 3 сезон тең бадыраң айдадык. Андан кийин мына быйылкы жылы ушул помидор менен бадыраңды чогуу айдоого болот деген талаш тартыш болуп атып, ушул окуучуларга как мындай эме болсун деп помидорду кошо эме айдап койдук. 60 түп помидорубуз бар. Эми бул жерде мунун теплицада иштеш кыйын эле да. Кыйын. Нымдуулукту кармаш керек, температураны кармаш керек. Анан ошонун бүт баарын көзөмөл жүргүзүп, биздин жумушчулар күнү түнү ушул жерде болушат. 15 градустан жогору өстүрүүгө шарт болгон бадыраңдарга кам көрүү ыкмасы менен атайын келип таанышууну каалагандар да аз эмес. Анткени кышкысын ошол эле бадыраңдын баасы 1 килосуна 150 сомдон кем эмес сатылат. Бизде күнөскана салып алып, иштете албай аткан 2 окуучубуз болду. Бирөө Жети Өгүз районунан Дархан айылынан Эмилбек деген бала келди. Бирөө Тоң айылынан Айткүл деген эжекебиз келип, бизди окуганга чейин теплица салышыптыр. Бирок иштете албай атабыз деп окуп кетишти. Азыркы убакка чейин консультация сурап турушат. Абаларыбыз, аталарыбыз келип окуп, бизнесин улантышып, ошо аталарыбыз пенсия убагында биз бош жатпай эрмек кылалы деп теплица куруп алышты. Аталган программанын алкагында 2014-жылы кошумча айылдарда фермердик топторду түзүү менен мөмө жемиштерин өстүрүү боюнча окуулар жүргүзүлүп, Бакыт Зарлыков дагы окуусун ийгиликтүү аяктаган. Эми мынтип 2 соту жерде күнөскана куруп, быйыл 1-чи түшүмүн акырындык менен алып жатат. Биринчиден бул ой мен папашама, кайнатама келип айтып калды да, үйдө отурсак телевизордон көрсөтүп, ушундай курсулар өтүп атат, окуулар 4 жерде өтүп атыптыр депчи. Биздин бул Тоңдо, жана Караколдо, Аркөздө болуп ошондой келип, анан ушу теплица курсак кандай болот деп. Негизи папаша өзү дагы жалаң ушундай нерселерге көп кызыкчу да. Анан баягы үйдө отуруп эле айтып калды магачы, теплица курбайлыкпы деп. Анан мейли деп, анан сүйлөшүп, окуп, жанагындай курсуларынан окуп, ошонден келип эле анан баягы бизде Кумтөрдүн микрокредиттик агентствосу бар, Тоң Финанс деген. Ошонден барып сүйлөшсөк эле, баягы бизнес планды карап көрүп эле, анан жактырышып ушундай акча алып калдык да. Акча алып эле, анан ошонден 500 000 акча алганбыз. Фундаменттин анан дубалын курдурдук, башка киши жалдап. Калган болсо кичине өзүмдүн да колум билет эле. Калганын ушу өзүбүз, папам экөөбүз жазадык, кайната экөөбүз. Азыр Тоң районундагы күнөскана кармагандардын атайын ассоциациясын түзүп, анын негизинде өзү өндүрүп жаткан продукциясын текшерүүдөн өткөрүүнү көздөп жатканын айтат Бакыт Зарлыков. Экологиялык жактан таза деген сертификат колго тийсе, ошол эле Кумтөрдү кыш мезгилинде бадыраң, помидор менен камсыз кылат элек дейт ал. Буюрса мындан ары дагы эми ушундай теплицаларды көбөйтүп, помидордукун, жанагы эң керектүү болот экен, козу карын. Ошого да мындай ыктап көргөнгө аракет кылып атабыз. Мындан ары да ушу помидорду, огурцыны, козу карынды, мына малина, картошка, анан өрүк. 2 соту жерден күнүнө 5-6 килограмм бадыраң алынат. Бадыраң жаланганда тамчылатып сугаруу ыкмасы менен көзөмөлгө алынып, суу жетпей кургап калуу коркунучунан алыс. Мындай ыкманы бир гана дыйкандар эмес, багбанчылар дагы жактырып келишет. Жалпы багбанчылардын ассоциациясы түзүлүп, өткөндө ошол Америкадан дагы өкүлдөр келип, ошолор менен байланыш түзүлүп, азыр ушул жалпы эле ушу тамчылатып сугаруу системасын ошуга басым жасалып, ушу регионго жайылтуу боюнча көп иштер жасалып атат. Себеби Ысык көл регионунун, ушул Ысык көл району жана Тоң району өзгөчө аябай кургак келет да. Ошол региондордо өздөштүрүлбөй, колдонулбай жаткан талаалар көп да. Ошол жерлерди тамчылатып сугаруу менен иштетүү боюнча азыр
көп алгылыктуу иштер жасалып атат. Азыр райондордун деңгээлинде ар бир райондо бирден ушу багбанчылардын ассоциациясы түзүлдү. Ошол ассоциациялар биригип облустук деңгээлде бир ассоциация түзүлөт. Анан чоң инвесторлор тартуу менен фермерлерге чакан аз процент менен, пайыз менен кредиттерди берип, ушу тамчылатып сугарууну коюп, анан иштелбей жаткан жерлерди иштетүү боюнча азыр иштер болуп атат да. Экономикалык стратегия ошо өзүбүздүн артыкчылыктан пайдаланып, дүйнөлүк базарда артыкчылыкка ээ болуу аракеттерди жасашыбыз керек. Мына ошол багыттагы эң чоң иш. Мен абдан сыймыктанам да ушул проект мына жаш эле биздин жигиттерибиз, кыздарыбыз ошо Кумтөрдүн колдоосу менен ушундай бир чоң ишке, чоң иштерге bir başat bolчу, bir işti, çoğun işlerge özök bolчу, ошого мындай тажрыйба айымчасы болчу ишти 2 жылдан бери жасап атканда мен ошо силердин астыңарда да ыраазычылык билдирем. Бул биз үчүн эмес, жалпы эле ошо Кыргызстандагы ишкерликти өнүктүрүүдө өзгөчө маанилүү иш да. Эми бажы биримдигине кирсек, Күнөскананын аянтын чоңойтуп, иштин мындан ары дагы жакшы өздөштүрүү керек дешет мындагы дыйкандар. Ак Суу районундагы Бозучук айылынын тургуну Кумтөр тарабынан берилген жеңилдетилген насыясы менен айыл чарба продукциясын сактоо жайын былтыр ачып, азыркы күнгө чейин ичиндеги картөшкө ошол бойдон сакталып жатат дейт. Бир салганда 45 тонна баткан бул сактоочу жайда эми мөмө жемиштерди белгилүү бир мөөнөт кармап, андан соң Казакстан жана Орусияга чыгарабыз дейт ал. Кундуз Сырдыбаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.